Assalomu alaykum taka do'stim, minakey Moskvadan uchib baratamın. Bishkekten uğup kaldım, жаңылык болуп атат экен. Машинеси менен бак сүзүп алгандар багын кыркып атат дейт. Таш сүзүп алгандар ташын талкалап атат дейт. Баш иштебегендер башын талкалап атат дегенден эле шашып бушуп эле мен так эртерээк барайын. Акцияга кошулуп калайын деп атам. Мен баягы үйдүн жанынан машинени айдап чыгам деп жанагы суу чыккан бир водопроводко түшүп кеттим эле. Ошону тезирээк барып бөөм салайын деп баратам досум. Мына азыр учкан атам. Bir-iki video bir жоопторду жазууну туура көрдүм. Кечээ биз бактыганда аябай көп комментарий келди. Көбүнчөсү туура кылдыңар, ооба кырсыктабагыла эми баары жакшы деди. Көбүнчөсү бул жолдон көп өтпөгөндүктөн көп деле билбейт экен бул бак тууралуу. Анан ошол бакты кыйсаңар эле проблема чечилип кетмек беле. Ал бакты ким кыйды, эмне кыйдыңар, ким разрешение берди деп акылдуу андан бетер көп экен. Анан баары эле көбүнчөсү айтат, маңдайга жазган нерседен качып кутулбайсыңар, ошондой демек болмок экен депчи. Мен ушул нерселерге жооп бергим келет. Жолдо чоң таш жатса деле ошону сүзүп урунуп туруп, бул менин тагдырым болчу да деп өлүп калыш керек ошондо же кандай? Жолдо чоң ташты алып койсок деле болот, Биз кырсыктап калсак, мисалы сүзүп калсак, алып койдук, аркада келаткан машиналар демек түз жаштакка. Бул деле ошол жердеги поворотту ким билсе билет, жолдун уландысы болуп барып, тайган бардык эле унаа ошол бакты барып сүзөт. Ал бак жок болсо мындай талаа болуп кетет экен. 2006-жылы ошол жерде казуу болгон бир эженин мүрзөсү турат. Демек 2006-жылга чейин дагы ал жерге урунушкан. 2006-жылдан бери дагы мына бүгүнкү күнгө чейин ошол жерде авария болуп келген. Бирок бир дагы адам ошол бакты алып койгон эмес. Эми бакты алып койдукпу, болду, эми проблема чечтим деген жерим жок. Мен жөн эле бакты алып койдум. Ну и все, успокойтесь. Просто я убрала это дерево с разрешения. Мне разрешили убрать это дерево. Курап калган бак экен. Анын ордуна жашнакай бакты шаарга отургузуп койсок болот. Анан кечээ мурда күнү эле дагы бир авария болуп, азыр кара калды. Ошондуктан бул жашоодо бири-бирибизге акыл үйрөтпөй, унчукпай эле бир нерселерди жасап жүрө береличи. Бирөөсү бакты сүздү, эртеси барып ал бакты алып койсун. Жолдон кетип баратып знак чогун көрдүкпү, барып знак коюп коелук. Аны эмне кылдың, антиндей мындай дейлик. Айыктыкпы, дарыландыкпы, эртеси күн барып врачтарга ыраазычылык билдирип койдук. Человеческое спасибо, да. Потом такие многие вещи они делаются просто вот ради своей как бы души. Я этим никому ничего не хочу доказывать. Я не хочу от вас похвальных слов, прямо угуалы буф деп учуп кетким да келбейт. Просто эле ким эмне кандай кызыктаса, демек бул жөн жерден келген жок. Демек ошол бакты биз сүзүшүбүз керек болчу. Демек ошол бакты мен сүзгөндөн кийин гана эми кыйылды. Мындан ары дагы унаалар эгерде ошол жерден тайып жолдо туура эмес талаага кетсе, эми бакты сүзбөйт. Алар болгон эле бир нерсени түшүндүм. Адамга бир нерсени жасаш өтө кыйын экен да. Көз коркуп кол батыр дегендей. Чыгын эле бир нерсени ниет койсок эле жасай берет экенбиз, кылыр экенбиз. Ошол эле жумушта, ошол эле ким соода саттыкта иштесе, бардык нерсени таза кармап, таза мисалы үчүн иштеп, болушунча бүт нерсени чын жүрөктөн жасасак, сөзсүз түрдө ийгилик болот. Ар бир жумушта ийгилик болот. Ар бир жасап аткан нерседе жакшы нерселер болот. Я просто этим хочу обратиться всем тем людям, которые работают в сфере обслуживания, да. Всегда дарите улыбки. Особенно кто в сфере обслуживания работает, ваша работа еще, знаете, улыбаться. И моя работа тоже, да, улыбаться. Вчера врачи классные слова сказали. Да, мы врачи, говорит, обещания давали, говорит, что мы будем спасать жизни людей, говорит, но еще, говорит, никто не должен забывать, что мы тоже обычные как бы люди, дегендечи. То есть вы обязаны вместе. Окуя болгон жерге келдик. Бул жерде мынакей жакында эле машина, дагы бир машина ушул жерден өтүп барып, биз сүзгөн бакты жакында эле сүзгөн экен. Ушундай бак турат. Эки ачекей бактарды баардыгы билишет экен. Эгерде ушул бак болбосо, биз мына капталдан өтүп кетмекпиз. Бирок мен отурган тарапка да ушул жер тиген. Вы видите, да, сколько здесь
около от лобовых. Айнектер толтыра берді. Келдім барды да, күн салфеткалар. Даже детали вот машин даже есть, да? Какая-то машина, наверное. Мынакей ушундай бак, караңыздар, канчалаган айнектер толуп турат. Бул жерде былтыркы биздин машинанын дагы айнектери бар болсо керек. Очень трудно. Байкелерге чоң рахмат. Эки бактын бул жактан кийинен кырып, жайында экскаватор менен түп тамырынан бери суруп чыгабыз дейт. Буюрса, ошондуктан ойду ишке ашырдык. Каны чыгарып, ичинде буюрса